Ак Суу районунун Теплоключенко айылынын тургундары Зария кооператив иштетип жүргөн ФПСтин 159 гектар жерин айыл тургундарына бөлүп берүүлөрүн талап кылышууда. Белгилей кетсек, айыл аймакка тиешелүү жерди 5 жылга келишим менен аталган кооператив иштетип, келишиминин мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу кайра узартуу максатында арыз менен кайрылышкан. Мыйзам боюнча конкурстун негизинде жердин 20%-ын аз камсыз болгондорго, ал эми 25%-ын үрөн чарбаларга, асыл тукум мал чарбаларына жеңилдетүү менен берилиши керек. Ал эми иштетүүгө ыңгайлуу сугат жерлери аукциондун негизинде берилет. Негизи 5 жылдан 7 жылга берилип жүргөн буга дерич узартылып эле келчү да кооперативке. Кооперативке мисалы үчүн 96 жылы бул жерлер бөлүнгөн. ФПСтин жери буларда почти 1000ден ашык жер бар болчу убагында. Анан баягы мисалы үчүн булар жылдан жылга өткөрүп келип, азайганы 206 гектар токтогондо 206-90го. Бааны негизи айыл кеңеши коет. Бияктан бүт мисалы үчүн элге да конкурска жарыялап атканда первоначальный ставкалар болот. Биринчи, экинчи категорияда биз өзүбүз пойломен мындай бөлүп алганбыз, негизи категорияга бөлүнбөйт. Биринчи категорияда жерлер 5000ден первоначальный ставкалар конкурска биздин өзүбүздүн жарандарга коюлуп атканга. Экинчи категориядагылар 4000, үчүнчү категория жерлерибиз бар, невостребованный, мисалы үчүн алыскы, суусу кичине оорураак жерлерибиз бар, алар 500 сомдон берилет. Түз жолу менен. Анан бул конкурстун жери, мисалы үчүн 100 гектар койсок, ошонун 20%-ын биз аз камсыздарга положение, мыйзам негизинде бере алабыз да. Действительно муктаж адамдарга. Бүгүнкү күндө ошондой нерселер кылынып, берилип келатат. 20%-ын мыйзам боюнча бериш керек, аз камсыз үйлөргө. 25%-ын үрөн чарбаларга, асыл тукум мал чарбасына статусу бар, өкмөттүн жана постановлениясында перечинде бар чарбаларга бериш керек. Анда льготный кылып бериш керек. Ошентип жазылып турат тиги жерде. Калган жакшы сугат жерди аукцион кылып бериш керек. Прямой торг. Айыл депутаттарына монча гектар бериш керек деген барбы? Барбы? Жок, айыл депутаттарына деген жок андай, жок. Анда айыл депутаттарга бериш деген жок. 15-20 гектар иштетип атышпайбы? Уксаңар, конкурска, аукционго кыргыз мамлекетинин любой жараны катышып алганга болот. Чогулган айыл тургундары аукционго коюлуп жаткан жерлерди ижарага алып, төлөй албай калган учурлар болуп жатканын кошумчалашты. Булар Заря 7000ден төлөп атат, а биз болсо айыл өкмөтү бизге конкурс менен коюлуп атат 20, 25 миң, 30 миңге чейин чыгып кетип атат. Бу жерден кээ бир балдар ошол эмеге алып, арендага алып, кайра төлөбөй калып атат ошону. Анан ошол жагында ошо чечип берсе жакшы болот эле. Биздин Ак Суунун эли жаштар арендаға жер алалы десе 20-30 миң сом азырчы. Элементарно 1 гектар жер алып картошка айдаймсың 30 миң сом. А колхоз эмне деген 100 гектардаган жерди жөн эле иштетип атат да. Биздин талабыбыз ошону мыйзам чегинде жашынакай кылып элге өткөзүп берсин. Айыл өкмөттүн балансында турган ФПСтин жерин конкурстун эсебинде минимальный баа менен союз тарагандан бери алып келатышат. Бүгүнкү күндө жер маселеси катчылык болуп атат. Ошондон элдин талабы, бүгүнкү келип турган элдин талабы ошол жерди кооперативге бере албайбыз. Алар өзлөрүнүн кооперативге тиешелүү 700 гектар жери бар экен, союздан калган техникалары, жерлери, жана помещениялары бар. Ошолорду өйдө көтөрө албай карапайым элдин жерин талашып атат. Белгилей кетсек, бул чарбанын негизги максаты картошка менен бирге кылкандуу дан эгиндерин, анын ичинен буудай жана арпанын алдыңкы сортторун өстүрүп, облустагы дыйкандарга таркатуу менен иш алып баруу. Ошондой эле асыл тукум мал менен камсыз кылуу болуп саналат. Кооператив көрсөтүп жаткан жардамдары туурасында элге маалымат берип турушу керек дейт айыл тургундары. Тияка биз мындай жардам берип атабыз, мындай кылсаңар бизге түзгө түз көрсөтүп отчет берсин. Эсме ошондой жардам берип атса бизге көрсөтсүн, отчет берсин айыл өкмөтүнө, аягына эмне. А биз аны эчтеке көрбөй элебиз, билбей элебиз кимге жардам берип атат. Эки садик бар ушу мектеп, райцентр болгондуктан эки чоң садигибиз бар, эки чоң мектебибиз бар. Ошо мектептин ичинде ылдыйкы мектебибизде 1,5 миңдей окуучу, үстүнкү мектебибизде 1200дей окуучу окуйт. Анан ушу колхоздон элге жардам берип атабыз деп өзлөрү эметет мындай айтышат болуш керек, бирок ал жардамы негизи 1200 окуучу балага бир жылда булар 800 килограмм картошка жардам беришет. Тамак ашына, кичинекей балдардын тамак ашына деп. Бул эми уят нерсе болуш керек. Анан эт жагынан берет 80 килограмм бир жылга. Ал 80 килограмм картошка менен 800 килограммды бир класстын баласына бергендей эле мамиле кылып атышат да. Жогорудагы маселе көпчүлүк менен чечилберин жумушчу топ түзүп, кооперативдин жетекчилери менен биргеликте сүйлөшүүлөр жүргүзүлөрүн айыл аймак башчысы белгиледи.
Эми буну мен азыр балдар менен сүйлөшүп айтып атам. Көпчүлүк киши менен сүйлөшкөн өтө оор болот, маселе да чечилбейт. Ошондуктан жумушчу топ түзгүлө деп атабы. Анан ошону путем переговоров сүйлөшүп көрөлү деп атабыз. Баягы Зарянын жетекчилиги менен, правлениясы менен бир единый общий мненияга. Себеп мындай айтканда биягынан жергиликтүү элдер, бирок кооператив Заря алар деле айдан түшкөн жок, алар деле биздин теплоключиканын эли болуп атат да. Алар деле ошо иштеп атат, зарплата алат, үйлөсүн багып атат. Ошондуктан биякта орчундуу маселе болуп атат. Биринчи ошо жумушчу топ түзүп, администрация УАР менен баарыбыз Заряны чакырып, жетекчилигин переговор менен сүйлөшүп көрөлү. Көп жылдан бери көйгөй жаратып келген жер маселеси мыйзамдын негизинде оң жакка чечилерин 13 000 калкы бар айыл эли үмүт кылышууда. Айнура Орозобекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктар кызматы үчүн Ак Суу районунан.